1969 году, окончив Московское училище имени Петра Ильича Чайковского, Эркин Касымов приехал в Киргизию. Приехав, он был направлен в филармонию. Прослушав Эркина Касымова, Асанхан Джумахматов сказал: «Дорогой мой, твое место в театре». Он начинал со второстепенных партий. Заметив молодого солиста, Халим Алдабасанов предложил спеть партию Каватина Фигаро. И когда он спел эту партию, он был доволен его исполнением. Его любимой партией был Риголетто из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Ария Фигаро из «Севильского цирюльника» и Сапарбай из музыкальной комедии «Осторожно, невеста» вызывали бурный восторг у зрителей. Makul desek carkınım, çok da ve çaldınım. İnsek yenik bir resim, degi beni süyesin. Gülüp koysam, suyup koysam, canım olsam, yarım olsam. Пел он на колхозных полях и даже в шахте под землей по просьбам шахтеров. Увидели и услышали Эркина Касымова даже в самых высокогорных пастбищах. Dege gülde gülle kızlar Через реки, горы и долины. В течение десятилетий он проводил большую военно-патриотическую работу. Он не был фронтовиком,
Он только родился в 1941 году, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны 22 июля. В это время его отец Умиркул Касымов ушел на фронт и погиб под Сталинградом в 1943 году. Его дядя, фактически второй отец, Шамшидин Касымов, прошел всю войну, дошел до Берлина. Его фамилия написана на стенах Рейхстага. Если я ему не посвящу песню, его друзьям-героям не посвящу песню, старикам, которые сегодня живут и находятся в тяжелейшем условии, ветераны войны, если я им не посвящу песню, тогда мое творчество равняется нулю. Его легендарное исполнение песни «День Победы» ассоциировалось с его именем и воспринимали зрителям с большим волнением и неподдельными слезами на глазах. Среди его песен, которые он сам написал, есть песня о маме. Adamlarla ömür bergen, talay bergen. Güldürme külkü rahat, sığ bergen. Apa Kemal ömür göçün, uzatkan o yapamay. Apa Kemal yanımda bol, daima bol çut yanımda. O yapamay, Apa Kemal yanımda bol, daima bol çut yanımda. Самое интересное – это Сусанна. Вот именно после демократических преобразований я нашел очень много родственников. Во-первых, я думал один, оказывается, нас так много. Но я знал, что я сусамырский, но соцпрессонсон знал, что я джунгальский. Песни есть, конечно, посвященные нашей маме Марии. Она дочь казахского народа, как говорится. Мы живем, создаем семью, уже создали, дети у нас большие, внучка. И это благодаря нашей маме. Он страстно хотел жить. Он любил свою семью, детей и внуков. И всегда остается в наших сердцах.
прекрасный многонациональный коллектив в театре. Какие прекрасные концертмейстеры у нас работают. Просто перечислять всех. А какой у нас многонациональный оркестр молодой. И вот мне кажется, молодой состав оркестра, дирижеров молодых сегодняшних, все это, вот этот кладезь искусства, как единственный в мире национальный оперный театр кыргызский, надо сохранить. Мы рады приветствовать вас сегодня на вечере памяти народного артиста Кыргызской ССР, заслуженного артиста Казахской ССР Эркин Омуркуловича Касымова. Позвольте пригласить на сцену генерального директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета, народного артиста Кыргызской республики, лауреата государственной премии имени Токтагула Керима Ирсалиевича Турапова. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары. Эркин Омуркулович агайыбыз бүгүн көзү тирүү болсо 80ге чыкмак быйыл. Өмүр жолун айта турган болсок, жана тасмада көрүнгөндөй 60га жакын ролдорду ойноду. Ошолордун арасында өзүңүздөр жакшы баамдагандай, мына Фигаранын партиясы менен Иргенеттин партиясын тим эле укмуштуудай сөөгүнө жеткизе ырдаган мастер катарында угуучулары кабыл алып жүрдү. Иши кылса, Эркин Омуркуловичтун өмүр баяны абдан чоң, кыргыз искусствосуна чоң алтын тамгалар менен жазылып кеткен жанагы ысымдардын арасында калып калды. Мен ойлойм, бұл кишинин мындан аркыдагы жетпей калган, ишке ашыра албай калган жумуштарын өзүнүн окуучулары дегендей бүгүнкү күндө улантып келе жатышат. Бүгүнкү күндө эжекебиз ушул театрда эмгектенип, Мариям эжеке эмгектенип келатат. Балет коллективи менен абдан үзүрлүү эмгектенип, мугалим катарында келатат. Аны дагы көз жаздымында калтырбастан, мына жакынкы күндөрү 1 жылга жетелек Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артистка деген наамды ыйгарды. Биз эжеке менен дагы сыймыктанабыз. Агайыбыздын мындан аркыдагы жасалбай калган иштерин улантыра турган дагы жакшы тарбиялап кеткен балдары бар. Биз ошолор менен иштейбиз. Бүгүн агайыбыздын ошол 80 жылдыгына арналган, ошол киши аткарып жүргөн, ушул сахнада ойноп жүргөн чыгармалардан түзүлгөн жакшы концертибизди бүгүн сиздерге багыштайбыз. Мен азыр биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 1-чи орун басары бул жерде отурат. Салтанат Абдылдаеваны мен сахнага чакырам. Ошол кишиге сөз берейин. Салмастарбы, урматтуу бүгүнкү көрүнүктүү кыргыз опера ырчысы, кереметтүү инсан, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Абдулас Малдыбаев атындагы эл аралык сыйлыгынын, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын жана Кыргыз Республикасынын Токтогул атына мамлекеттик сыйлыгынын ээси Эркин Касымовдун мааракелик 80 жылдык иш-чарасына келип отурган коноктор, баарыңыздарды бүгүнкү Эркин Касымов агайдын 80 жылдык мааракеси менен Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Жаманкулов Азамат Капаровичтин атынан, жалпы эле Кыргызстандагы маданият кызматкерлеринин атынан, жеке өзүмдүн атымдан куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер.
көп кырдуу талант бир гана опера жаатында эмес, музыка дүйнөсүндө, ошондой эле журналист катары дагы, ошондой эле маданият тармагындагы, мамлекеттик кызматкер катары дагы Кыргызстандын маданият тармагынын өнүгүшүнө зор салым кошкон Эркин Касымов агайыбыз жөнүндө ушул ыйык сахнада туруп, ар бир анын баскан изин, аткарган кызматын атап өтпөсөк болбойт. Азыр эле Керим Мырзалиевич айтып өттү. Биз телефилмден да көрдүк. 60тан ашуун эл аралык деңгээлдеги образдарды жарата алган ушул сахнада. Анын баритону, сулуулугу жана экспрессивдүүлүгү менен сейрек кездешкендигин замандаштары жана опера, балет, ошондой эле музыка жаатындагы профессионалдар эл аралык деңгээлде да дайыма эскерип турушат жана сыймыктануу менен бизге айтып турушат. Ал дүйнөдөгү ири опера фестивалдарга татыктуу Кыргызстанды катышып татыктуу көрсөтүп келе алган. Мисалы, Москва жылдыздары 79 жылы, Беларусь опера фестивалы Минскиде 1980 жылы өткөн, Балтика көзү 82 жылы өткөн. Ошондой эле кыргыз искусствосунун Казакстан, Украина, Өзбекстан, Тажикстандагы декадалары, Монголия, Туркия, Кипр, Россия, ошондой эле Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Рига, Таллин, Кавказ, Сибирь жана башка чоң шаарларда, чоң театрдын сахналарында татыктуу биздин Кыргызстанды көрсөтүп келе алган. Өлкөнүн сахнасындагы анын өнөктөштөрүн белгилеп кетпесек болбойт. Булар Архипова, Образцова, Пявка, Атланов, Ведерников, Огневцев, Миңжилкыев, Эйсен, Тулигенова, Кабуловалар болду. Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун профессор катары дагы ал, мыкты педагог катары Бешеналиева атындагы Маданият жана искусство институтунда өзүнүн бир топ мундагы мыкты адистерди, шакирттерин тарбиялап, кайрадан биздин мына ушул Кыргызстандын бардык булуң бурчундагы искусство жаатындагы мекемелерге кайра мыкты адис катары тарбиялап бере алды. Ал мыкты аппаратчы катары Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинде аппарат жетекчиси дагы мыкты кызмат аткарып, ошол жердеги маданият жаатында жакшы реформаларды киргизүүгө өбөлгө түз алган. Ошондой эле искусство башкармалыгындагы мыкты башкарып, ал жерде дагы өзүнүн чоң изин калтыра алды. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, эскерүү кечесинин катышуучулары, ушул ыйык сахнада туруп, эгерде агайыбыздын көзү тирүү болгондо, бүгүн ушул жерде 80 жылдыгын белгилемекпиз. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун. Бүгүн ушул жерде отурган бүт жакындары, музыка сүйүүчүлөр, замандаштары, окуучулары канча мыкты эскерүүлөрдү айтып отурушат. Чынында инсан катары дагы кайталангыс, мыкты инсандык сапаттары бар. Аябай жакшы киши эле деп көп айтышат агай жөнүндө. Агайдын бүгүн дагы бир жолу сөөгүн агарттык десем жаңылышпаймын. Мариям эжекеге учурдан пайдаланып, терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени агайыңардын көзү өткөнү менен агайыңардын аткарган иши, алын жасап кетем деген нерселери көп болчойлору. Ошондуктан ушул ыйык сахнада дагы бир жолу чыгармалары, ал аткарган чыгармалар аткарылса деген эле. Мариям эжекеге да терең ыраазычылык билдиребиз үй бүлөсүнө. Ушундай мыкты инсандарыбыз калтырып кеткен жумуштар, профессионалдык искусство кайрадан жаңыра берсин. Биз ойлойбуз ушул жерде отурган биздин профессионалдык музыка турган мезгилде, адистер, мыкты дирижерлорубуз, мыкты устаттарыбыз турган мезгилде Керим Мырзалиевич баш болгон опера балет театрынын жамааты колдоп, ушул жерде канча иш-чараларды өткөрүп жүрүшөт. Ушундай болуп турган мезгилде Кыргызстандын искусствосу дайыма алдыда болот. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибизде ынтымакчылык болсун. Баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат. Салтанат Абдулдаевна, абдан жакшы айтып бердиңиз. Эми дагы бир кишиге сөз берели. Өмүр бою чогуу иштеген, кесиптеш болгон, бир жерде окушкан, Кыргыздын бир даңктуу кызы, сыймыктуу кызы, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы биздин сыймыктуу эжекебиз Дариха Жалгасынова эжекебизге сөз берели.
замандаштар, бүгін ал 80 жашқа шықмақ. Мына мен де 80-ге шықтым. Мен де елі болып тұрмақ қазір. Эми арқасында Жақшынақай келіншегі, қыздары, балдары, бірге іштеген коллективі бар екен, елі жұрты бар екен. Ошондуктан біз эстеп жатабыз. Бұл Эркин өзі жана көрдүңөр. Ушунчалык жөнөкөй, шамдагай, таланттуу, театрда 30 жыл иштеген, регалияларын айтпай эле коеюн. Анан кыргыз операларда болобу, классикада болобу, бүт көп ырдаган. Мунун ичинде ушунчалык бир кенендик, актёрдук өзүнүн ар бир баскан кадамы ошо сөзгө жооп бере турган музыкалык маданияты абдан бар эле. Кийинки ырдап бүттүм. Анан кийин мен ыр жаза баштадым. Ушул Эркинге арнаган, жүрөгүмдөн чыккан кечинде жаздым эле. Ошол ырымды окуп берсем, себеби Эркин ушунчалык таланты бардык жагынан, айрыкча жанагы бул композиторда, обончуда болуп кетип, атам экен деген ыры бул биринчиликти алган. Мына согуш темасындагы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушундай мыкты адамдар биздин театрда иштеген. Замандашым Эркин Касымовду эске салсам, чоң сахнада оттуу кызыл чагылган Айкөл Манас алгыр куштай убагы, тулпар минип туу көтөргөн баатырлар, соот кийген калкан найза куралы. Алп Манастын арстандары баратат, сыргак баатыр Алмамбети чубагы. Көркөм дүйнө мунарасын куралдың, айлап жылдап кербен тарткан кемедей. Күргүштөгөн агымында мезгилдин бирде Манас, бирде баатыр Семетей. Ай туяктуу аргымактай эр жигит, турмушунда өтө элпек жөнөкөй. Жашоодогу максат үчүн күрөштүң, жан дүйнөңө аалам батып калгандай. Атаганат кырчын өмүр кыйылды, кылжып менен кырча кесип салгандай. Айкөл Манас рух дөөлөтү колдосун, ойлогондо ойлор келет аргандай. Эркин өзү романтик негизи. Ийгиликтер өмүрүнүн жемиши, нечен деген образды жараткан, замандашым тоо көтөргөн зор киши. Дарак турбайт жалбырагы күбүлбөй, айлар жылдар өтө берет билинбей, арабызда жашай берет элесиң. Эркиним, көркөм жаздын жадыраган күнүндөй. Биз дайыма эстейбиз. Анын балдары бар, зайыбы бар, абдан жакшы театрда эчен жыл бирге иштешти. Эркин адам катарындагы ушунчалык бирөөгө бир эмнеси жок, сонун жигит болчу. Кыргыздын бир жакшы жигити. Эрте кетти, бирок аты калды, артында алтын тамга менен жазылып калды. Биз аны дайыма эстей беребиз. Рахмат. Эркин Омуркулович Касымов агайыбыздын элесине арналган концертке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Рахмат.
Düştüngü tormaya. Toruңузга түшкөндө жөргөмүш береңиз, агай. Koy ziyadaş. Jürgümüş bizde ziyadaş. Jürgümüş. Жөргөмүш болсоңуз, бул эмне туруп Ölmegin savaş ölmegin. Oy ziyadaş. Uşu kıtığı жатқан жерден чымчисіз да. Gülüp söyleyeyim mi? Tegerenip кетейін ziyadaş. тегеренип кеткендей көкме козу белеңиз, агай. Анда ziyadaş. Kağılıp кетейін ziyadaş. Ай, кагылып кеткендей. Өпкөсүзбү? Анда ziyadaş. Aylanıp кетейін ziyadaş. Айланып кеткендей, айлан көчөксүзбү? Же жанагы айланып учкан жарганат сымал жансыз го дейм, агай. Çok ziyadaş. Biz jarganat emez. Biz degen şumkar degen kuş bula şumkar. Анда чымчык чычкан чокуп жейсиз го дейм, агай. Yok ziyadaş. Biz totu kuştay sılangan perizattı çok koybuz. Анда томого катып байлап койсом кантесиз? Siz meni tomoğa katsanız, gümüş çılağın boğ taksanız, ömür boyu yanınızda olup, kolunuzdan cemcesem, armanım çok ziyadaş. Hasta sekin oluktu, açulanıp kaygırma, kokus beni tarındıp, bir otolu ayrılma. Hasta sekin oluktu, kodulama cönücek, men bayağı sapaşık, beş yerinde ömücek. Kaşından seket, gözümden söket, çürüğüm caman, çağrılıp getir. Antpiçi canım, amalım getir. Kaşından seket, gözümden seket, çürüğüm caman, çağrılıp getir. Antpiçi canım, amalım getir. Yüreğiniz yarılsa doktorga barыңыз, қан тоқтоо елікпей жамандырып алыңыз. Болса сыйрақ барыңыз, сөзге құлақ салыңыз, ақылдашып отырмай үйіңізге барыңыз. Her gözünde oluktum, solun yerden joluktum. Kucaktasan kucakta, bıçaktasan bıçakta. Tepkin gelsen deval, öpkün gelsen öval. Tepkin gelsen deval, öpkün gelsen öval. Sizi kucakta çömmenimiz, sizi bıçakta çömmenimiz. Жақшы ұғып алғыз сөзімді, бөді жалдыратма көзімді. Makul desen altınım, Başka çıkar altını, çok demeçi jarkınım. eylemesin jarkını. Engsegenin bir özüm, Kaynağı bilirsin, tegi meni süyesin. aslındaysın gülüsün. Gülüp koysam, süyüp koysam, tüyüp koysam, canım koysam. Жалыны тартып мингеним, ақылы бар белге илгеним. Алабан жоменен таймастам, арстандар менен чайкаштам. Чачылган элди эл кылдым, чабылган жерди жер кылдым. Айланып жерди тапканда, атпай жортпен кутчат
Sığınçı gelse paralık, başına büllük salalık. Torgumuz olsak namızdı, er bulduk nege yaralım. O halıma otuman el peylde jatkanda oy başlagan çorrolor, erler sapar tartkanda kol başlagan çorrolor. Ajalıga karşı barbasam, ayabay camcalı salmasam, almam bet senin ötündü, onurdan emin almasam. Asapta kalgan kırgızdın, koluma terin almasam. Direkim siler torganda, dirili kantip ceri basam. Dirile kanitip ceri basam. Dirile kanitip ceri basam. Ayrılamın men
сыйланса будын мамыға бұрылып келе тұрмайып будай қоныс отырыңа ақшамақыр қолда тұрмайып қара чарқабыла гүл чорғайдың тұрбайып көсі құйрық көгдің razza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? No, vuol nulla per loro sconviene, ma mia figlia il pagabil tesoro
assassini, assassini, m'aprite la porta, assassini, m'aprite. Ah, voi tutti a me contro, venite tutti contro me. Ebbene a piango, Marullo, signore, tocca l'alma gentil come il cuore. Dimmi tu dove l'hanno nascosta, Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Miei signori, perdono, pietate, al vegliardo la figlia ridate, ritornar la voi nulla ora costa, a voi nulla ora costa. Tutto al mondo, al figlio per me. Signori, perdono, pietà, ridotti a me la figlia, tutto al mondo, tale figlia è per me. Ridotti a me la figlia, tutto al mondo. Elle per me. Pietà, pietà, signori, pietà, signori, все сильный Бог любви, ты внемли мольбе моей, я за сестру тебя молю. Жалься ты над ней, ты охраняй ее от зла ты искушений.
святым путем, и царство ты свое веди святым путем. На кровавой борьбе час сражения клянусь, буду первым рядом, но если судьба так решила, умру, покрытый славу за отчизну готов. Но самый час конченый, буду я за тебя молиться, сестра моя дорогая. Бог всесильный, Бог любви, ты внемли мольбе моей, я за сестру тебя молю. Жалься ты над ней, сохрани ее от бед, о Боже милосердный, спаси ее. Anne, la tua metà ci vedo, ti spinge il tuo timone, e il tuo timon son io, e me trascina il mio, nel qual io credo inesorato in Dio. Credo in un Dio crudel che m'ha creato simili a sé, e che nell'ira io no. Dalla viltà d'un cerme o d'un atomo vil sonnato son scellerato perché son uomo e sento il fango originario in me. Sì, questo è la mia fe. Credo con ferme cor, siccome crede la vedo bella al tempio, che il mal ch'io penso a che da me procede per mio destino adempio. Credo che il
giusto e un istrion beffardo che nel filso nel cor che tutto è lui bugiardo, lagrime, bacio, sguardo, sacrifizia ed onor. E creda l'uom, gioco di lingua sorte, dalle germe della colla. Al verme della dopo tanto irrision la morte e poi la morte il nulla e vecchia folla сна, не отдыхай измученной душе. Мне ночь не шлет надежды на спасение. Все прошлое я вновь переживаю, один в тиши ночей. Божья знамения угрозу и бранной славой первесёлый мою победу над врагом и бранной славы горестный конец, погром и рану и мой плен. Моих полков честно за Родину головы сложивших. Погибло все, и честь моя, и слава, позором стал я земли родной. Плен, постыдный плен, вот удел отныне мой, да мысль, что все винят меня. О, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить. Спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу.
за днем, влачит плену бесплодно, и знать, что враг терзает Русь. Враг, что лютый борз, стонет Русь, как тяг могучих, и в том винит она меня. О, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить. Я Русь от недруга спасу. Ни сна, ни отдыха измученной душе. Мне ночь не шлет надежды на спасение. Лишь прошлое я вновь переживаю. Один в тиши ночей. И нет исхода мне. Ох, тяжко, тяжко мне, тяжко сознание бессилия моего. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Эту реку в мурашках простуды, это Адмиралтейство и биржу я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Зазвонивший телят простуды,
подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. И качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. И качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. И качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Нашей дивизией может гордиться и генерал, и любой рядовой. Наследники мы легендарных традиций, нам продолжать ее путь боевой за Родину любимую, за честь родного края милого. Гвардейская, геройская идет дивизия Панфилова. Бессмертные, нетленные, всегда живут герои. Среди нас дивизия Панфилова еще прославится не раз. Рядом с Чапаевым страха не зная, мчался безусый Панфилов Иван. Мы дети Панфилова, внуки Чапая, как же не быть храбрецами и нам за Родину советскую, за честь родного края милого. Гвардейская, геройская идет дивизия Панфилова. Бессмертные, нетленные, всегда живут герои. Среди нас дивизия Панфилова еще прославится не раз.
28 шли против танков 1 на 1. Пощады мы никогда не попросим, жизнь отдадим, но врага победим за Родину кыргызскую, за честь родного края милого. Гвардейская, геройская идет дивизия Панфилова. Неверные, всегда живут герои. Среди нас дивизия Панфилова, еще прославится герой. Не забывай те грозные года, когда кипела Волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у Волжских берегов, на Волгу шли, не видя врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых обывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народам, всем землей. Поклонимся, огонь бой. За годом год, из боя снова бой, летали вновь салюты над Москвой, и завершив победою войну, планетой все вернули по весну. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя.
кемай өмір кешін ұзатқан. Ай апамай, апа кемай, жанымда бол, дайыма болчу жанымда. Ай апамай, апа кемай, жанымда бол, дайыма болчу жанымда. Апасы бар ала құштай, қанаттудай. Апасы жоқ ала жетім тұрбайды. Қанша жолы сені іздеп таппадым. Ай апамай, апа кемай, жорды болып ешбірге батпадым. Ай апамай, апа кемай, жорды болып ешбірге да батпадым. Ене болса күндер жарық аспан ашып, енелерге дастан ырын арнайлы, енелерге есеншелік тілейлі. Адамзатқа ейді ұят, ұяттығын үттілі де сақтайлы. Адамзатқа ене ұят, ұяттығын үттілі де сақтайлы. Ай апамай, апа кемай, жанымда бол, дайыма болчу жанымда. Добрый вечер, дорогие зрители. Я хотела вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли, вспомнили Эркина Меркулыча. Большое вам спасибо. Хотела сказать большое спасибо Министерству культуры, которые помогли провести этот вечер. И, конечно, нашим руководителям нашего театра большое спасибо, отозвались и провели этот вечер. Большое спасибо. И самое главное, я хочу сказать большое спасибо всему нашему коллективу, всему нашему театральному коллективу, всем солистам, хору, оркестрам, всем абсолютно балету. Большое всем спасибо, что сегодня пришли и вспомнили Эркина Меркулыча.